Бар экен, жок экен. Илгери ак улак менен кара улак ары жүгүрүп, бери жүгүрүп, так секирип ыйлакташат. Бир жагында калың бадал, экинчи жагында калың тикенек. Эч кандай кой эчки көрүнбөйт. Сен ак улаксың, тил укпаган акмаксың. Мени ары бери сүйрөп жүрүп, акыры адаштырдың. Эми жаның барында эне бизди тап, дейт карасы. Кара улак бир күн мурун туулган. Денеси чымыр, маңдайында жуп-жумуру эки мүйүзү бар. Ак улакты боорум деп жан тартчу эмес. Кичине эле бирдеме болсо, ак улаксың, акылы жок акмаксың деп шылдыңдап, ачуулана, мүйүз маттап, бөйрөк талаштыра сүзүп да жиберчү. Кара улак жалакоор, ак улак жакын келсе эле, мына бу жердин чөбүн жеп койду деп бакылдачу. Эми адашкандан кийин айласыз ак улак деп гана турат. Ай ак улак, акмак, жаның барда түш деймин, бас деймин деп кара улак секирди. Ак улак ары ойлонуп, бери ойлонуп, зирек неменин баскан турган жерлери эсине түшүп, беркиге кайрылды. Узап кеткен койду кантип табабыз? Балким тоону ашып жайлоого барып калган чыгар. Жайлоого жол таап баруу кыйын болсо да, жол издеп көрөйүн. Сага айтайын. Дегеним, эчки менен эрегишпегин, менин айтканымды иштегин. Муну аткарбасаң, адашып өлөбүз, деди. Ак улактын өлөбүз деген сөзүн уккан кара улактын үрөйү учту. Кара улак канча тентек болгону менен ак улактын тилин алууга убада берди. Ак улак жол баштап алдыга түшөт. Калың чөптү жапырып, алдынан аң, таш чыкса да секирип өтүп жүрүп отурушту. Ошентип ак улак менен кара улак экөө тоонун этегине келип, эки жагын карашса, эч нерсе жок, жымжырт. Анан капысынын алдыларынан бир түлкү чыга калат да жойпуланып: өзүң аппак, сулуулак экенсиң. Агаңда келишкен неме тура? Чарчап калган чыгарсыңар. Биздин үйгө барып даам сызып кеткиле. Менин дагы силердей эки балам бар. Бирге ойноп, кумарыңарды жазып эс аласыңар, деп ичинен болсо, ак улак кичинекей экен, эбин таап жеп алайын деп ниети бузулат. Айта турганын мурдатан ойлоп койгон ак улак: түкө, тетиги дөбөнүн чокусунда, кара таштын астында бизди карышкыр күтүп отурат. Ал кара улак экөөбүздү конокко чакырган. Сизди ээрчип кеткенибизди көрсө, ачуусу келет го. Кашакеңдин каары каттуу экенин билесиз. Эгер кааласаңыз, өзүңүз деле биз менен барыңыз. Жарайт, силер алдыга бара бергиле, мен артыңардан жетип барып калам, деп түлкү куулук кылып калып калат. Андан ары эки улак кетип баратышканда, алдыларынан көкжал карышкыр каршы чыгып, оозун арандай ачып, тигилерге тап берет. Чын эле карышкырды көргөн түлкү сайга кире качат. Кырдым ачып курулдап келаттым эле. Мындан жакшы болорбу? Мен силерди жеймин, дейт карышкыр улактарга тап берип. Анда ак улак: Кашаке, тетиги дөбөнүн туу чокусунда, кара таштын түбүндө бизди арстан күтүп жатат. Ал тоодогу жортуп жүргөн кайберендерге, учкан куш айбанаттарга падыша болуп кечээ эле келиптир. Эртең мененки тамагына эки музоону, түшкү тамагына эки улакты, кечки тамагына эки козу жейт экен. Сиздин бул кылыгыңызды билсе, буркан шаркан болуп ачууланса, өзүңүз жаздым болуп калбаңыз. Мейли, бизге баары бир, жесеңиз жей бериңиз, дейт.
Аңқыша болбой Караулак тикчилеңдеп: «Карышкыр, тигине, Арстанды карагын, сени чакырып жатат!» деп кыйкырып жиберет. Карышкырдын шаштысы кетип: «Бакпай балаңдан, жакпай жалаңдан» деген боюнча качып жөнөйт. Эки улак жүгүргөн боюнча бир тоонун башына чыгышат. Эки жагын карашса, тоону бөксөлөп, бир коро кой жайылып жүрөт. Койдун артында атчан, итин ээрчиткен койчусу келе жатат. Койду көргөндө кубанганынан эки улак марап кое беришти. Чолпон ата жол баштап келген ак улакты жерден көтөрүп алып: «Мен силерди ойкыр койбой издеп таба албай койдум эле. Өзүңөрдүн таап келгениңерди карачы. Жарайсың, ак улагым, аппагым, ак улак акмак деп мазактагандардын өздөрү акмак», деди да ак улакты кучактаган боюнча боруна кысты.